Өтүп бара жаткан жылы калкыбыз табигаттын оор сыноолорун артка таштап, изги максаттар менен өмүр кечирүүдө. Кандай болгон күндө да жашоо өз өкүмүн сүрүп, турмуш улана берет эмеспи? Жыл аяктап баратса дагы, шаарда курулуш иштери өз нугунда. Ордолуу Ош шаары 3000 жылдан ашуун мезгилди кечирип келет. Шаар тургундарынын жашоо шартын оңдоо, жакшыртуу башкы милдеттерден экени талашсыз көрүнүш. Шартка ылайык жаңылануу өзгөчө иш ыкмалар пайда болду. Ош шаарындагы мамлекеттик салык кызмат башкармалыгында бирдиктүү терезенин иштеши ишкерлердин, жеке адамдардын эмгегин жеңилдетти. Бүгүнкү күндө 12 бирдиктүү терезе салык кызматынын ичинде ишмердүүлүк жүргүзөт. Андан сырткары дагы сыртта 3 терезебиз бар. Ал жалаң жанагы мүлк салыгы боюнча, жер салыгы боюнча келип эсебин чыгарып, салыкты төлөгүсү келген салык төлөөчүлөр үчүн кызмат көрсөтөт. Бүгүнкү күндө сиздер көрүп турган мекеменин ичиндеги бирдиктүү терезелер бул эң негизги максаты салык кызматкери менен салыкчылардын ортосундагы жана коррупцияны азайтуу максатында келип чыккан шарттар. Бул жерде демек салык төлөөчүлөр келип бир эле убакта салыктык отчеттор тапшырганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Өздөрү салык кызматынан жана аныктоо берген справкаларды алып, тендерге катышууда, мисалы соцзащитага окшогон кызматтарга, башка мамлекеттик кызматтарда салыктык карызы жок деген аныктаманы талап кылган жерлерге ушул жерлер аркылуу келип аныктамаларды алса болот. Андан сырткары бардык салыктын отчетторун кантип толтурууга, кайсы салыктарды төлөйт, кантип каттоодон өтөт, кандай ишмердүүлүк жүргүзүүдө кандай салыктын түрлөрүн тандоого болот, ошолордун баарына ушул бирдиктүү терезенин кызматкерлери толук түрдө жооп берүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Салык төлөөчүлөр үчүн айрым тейлөө ишканаларында жаңы иш ыкмалар пайдалануу деп геплантты маектешибиз. Кеңири колдонулган жанагы күйүүчү майларды сатуучу жерлерге асуу деген шаймандар орнотулду. Автоматически считывающий управление. Бул дегени мурун эгер АЗСтин ээлери мисалы бизге миллион сомдук соода кылып туруп, анын жарымын көрсөтүп коюу коркунучу бар эле. Азыр болсо сиз келип заправкада төлөсөңүз, сизге чек чыгармай сайын колонкага куюлсун деген буйрук кетпейт. Бензин куюлбайт. Ошондой эле электрондук патентти алуучулар дагы биздин шаарыбызда кеңири жайылтылды. Айта кетсек, ыктыярдуу патентти жылдын башынан бери 3004 салык төлөөчү алыптыр. Бул деген өтө жакшы көрсөткүч. Ал эми милдеттүү патентти 1245 салык төлөөчү алыптыр. Бул жалпы салык төлөөчүлөрдүн 51%-ын түздү. Ош шаарына караштуу Жапалак айыл аймагында 13 айыл бар. Анда 30 миңден ашуун калк жашайт. Жакында Мейиркан айылынын тургундары үчүн байланыш катнаштын жакшырып, элдин талабы да орундалды. Жапалак айыл аймактык башкармалыгында эң бир даңктуу адамдар чыккан. Тагыраак айтканда Мамасалы Абдакеримов, кыргыз эл жазуучусу, Капарайтиев, кыргыз сүрөт искусствосун негиз салуучу, социалистик эмгектин баатыры, скульптор жана сүрөтчү. Ошондой эле чыгаан акын Жоло Мамытов дагы ушул аймактан чыккан. Кала берсе кыргыз эл акыны Меңди Мамазайырова дагы ушул Жапалак айыл аймак башкармасынан чыккан. Аймакта 13 кыштак бар. Анын бири бизге кылып турган Мейиркан айылы. Демек бул айылдын тургундары үчүн дагы быйылкы жыл өтө тарыхый жыл болду. Анткени байланыш катнашты оңдоо үчүн бул жерде 1200 метр аралыктагы жол асфальтталып, тротуар курулуп, ошондой эле бул жер лотоктор да салынды. Бул деген элдин жашоо турмушун оңдоодон кабар берет. Албетте мурда кыйналып жүргөн эл бүгүн зымылдаган боюнча атайын өздөрүнүн машинасы менен же маршруттук таксилерде зарыл жумуштарын бүтүрүп каттап турушат. Бул шаар мэриясынын калкка көргөн камкордугунун дагы бир далили. 1 километр 250 метр жерди асфальдап шаар мэрия карап бөлүп берди. Быйыл бүтүрдү мынеке. Өтө чоң кубанычтабыз быйылкы жылы. Биз мэрге, шаардын бийликтерге иштеп аткандарга баарын ыраазычылык билдиребиз. Өткөн жылы 2019 жылы 20 жылдык кылган болдар 82 жылкы. Уюшуп өздөрү мына ушу жолдо каттап жүрүшкөн мурун ылайда, жамгырда, окуучулар кеч келет, караңгыда калышат. Ошону ойлошуп, өздөрү ошол мектепке эме кылбай 65 000 сом берип, мына светти койдуруп, жарыктандыруу, түнкү жарыктандыруу. Өздөрүнүн демилгеси менен. Өздөрүнүн демилгеси менен ушул коюп бүтүрүп беришти. Ушул эл үчүн.
Быйылкы балдар дагы эме кылды, азыраак экен, эми дизел кошулуп, дагы бир билаңызды кылып беребиз дешип, өздөрү ошентип барып сүйлөшүп калды жаштар. Узуну 1 километр 200 метр аралыктагы жолду асфальттап, суу өтүүчү лоток жаткырылып, кенен тротуарлар куруу үчүн шаардык жолдор башкармалыгынын адистери жүзөгө ашырышкан. Ош шаардык жолдор башкармалыгы тарабынан тендер жарыяланган. Сметалык баасы 14 миллион. Тендерден уткан компания 9,5 миллион сомго уткан. Жолдун турасы 7 метр, узундугу 1250 метр. Лотоктор коюлган. Тротуардын турасы 2,5 метр. Бардык нормалар сакталып, талаптарга жооп берет. Бул жол 6 ай мурун башталган. Март айларында. 6 айдын ичинде толугу менен жакшы сапатта курулуп бүттү. Бүгүнкү күндө эксплуатацияга берилди. Ош шаарынын мэриясы учурундагы катаал шартка карабастан калкка ыңгайлуу шарт түзүү менен социалдык курулуш иштерин улантып келүүдө. Шаардык мэрия биз ошол ишкерлерге шарттарды түзүп берип, жерлерди бердик. Аларда курулуш иштерин баштап, буюрса быйыл ушул чоң жеңил өнөр жай тармагына көңүл буруп атабыз. Текстилдик фабриканын bir 2-3 корпусу бүтүп калса, 2000-3000 адам жумуш орду менен камсыз болот. Кудай буюрса 21-жылы толук бүтүп калса, 10.000-ден 11.000 адамга чейин жумуш орду менен камсыз болот да. Бул мен ойлойм шаардыктар үчүн бир топ жакшы иш болот, анан биздин экономикага дагы пайдасы келет деген ойдобуз. Андан сырткары мынау өзүңүздөр көп болдуңуздар. Бүгүнкү күндө биз кубана турган Унна курулуш ушул ишканасы ачылып, ал жерде дагы бүгүнкү күндө 200ден ашык адам жумуш орду менен камсыз болду. Бирок толук бүтсө, ал жерде дагы 1000 адамга чейин жумуш орду менен камсыз болот. Биз муну Ош шаары эле эмес, жалпы Кыргыз мамлекети, Кыргызстан жарандары кубана турган чоң унаа курулуш завод болду. Себеби ал жерде бүт керектелүүчү ГЭСтерге иштеле турган турбиналар, электромобилдер, акылдуу учетчиктер, эсептегичтер, ушул дегеле ушул техникага байланыштуу бардык эми баягы запчасттарды ушул жерден заказ берип чыгарса боло турган аябай жакшы заман талабына жооп берген завод болуп курулуп атат да. Быйылкы бюджетибизге биз азыр ушу эсептеп көрүп атабыз, бир 150 миллиондон 200 миллион сомго чейин орунун бизге да экономикага тийгизген зыяндары болуп атат да. Бирок биз атайын салык кызматына биз мына эконом отделге тапшырмаларды берип, бүгүнкү атайын антикризистик программа иштеп чыгып, ашыкча чыгымдарды кыскартып, Кудай буйрса, анан эң негизгиси баягы көмүскө салыктарга да көңүлдөрдү буруп атабыз. Жыл аягына чейин ушу болушунча аракет кылып, ушу салыктардын бардык түрлөрүн толтуруп, мындай планга чыкканга аракет кылабыз да. Бирок бул азыр эсептөөлөр боюнча биз айтып атабыз, ушундай жоготуулар болушу мүмкүн болуп атат да. Ош шаарындагы көчөлөрдү кеңейтип, кайра оңдоп түзөө жумуштары аткарыла берет. Жолдо жүрүү эрежелери катуу көзөмөлгө алынары жакын арада ишке ашат дейт шаар башчысы өз маегинде. Биздин Ош шаарында мына башталып атат, коопсуз шаарда. Ал жерде биз жергиликтүү бюджеттин эсебинен 10 миллион сом акча бөлүп, баягы разметкаларын, ошо сиз айткан знактардын баардыгын көпчүлүгүн койдуруп берип атабыз да. Ошо коопсуз шаарга биз даярдап койдук. Эми Кудай буйрса, мамлекет тарабынан ушул экинчи этабы жүрүш керек. Бул видео камералардын коюлушу. Ошондо биз 38 ушу кесилиштерге сиз айткандай ошо видео камераларды койсок, ал жерде өзүнөн өзү тартип болуп калат да. Анан знактарды дагы биз сөз саларга көңүл бурабыз. Экинчиден мына патрульный служба кирип атат, көрүп атпайсызбы? Азыр конкурстар өттү. Ошо патрульный служба кирип калса, жакын арада биринчи этап конкурстар болду, баягы тест тапшырышып. Жакшы билимдүү иштей турган жигиттерди алып, анан ал патрульный служба Кудай буйрса бир жерде туруп албастан алар шаардын ичинде баягы атайын экипаждар кыдырып жүрөт. Ошондо мыйзам бузуп, баягы туура эмес жерге койгон машиналар болсо өзүнөн өзү тартипке келип калат буйрса. Бул боюнча иштер кетип атат.
Ошоларында курулушу башталып, бүтүп калган объектлер арбын. Алардын бири шаардагы жугуштуу ооруларды айыктыруучу 100 орунду кеселкананын имараты деп атоого болот. Аны капиталдык курулуш жоопкерчилиги чектелген ишкана жакын күндөрү бүтөр алдында турат. Ушул жугуштуу оорулар стационарына кошумча курулган 100 орундуу имараттын курулушу болуп алдында турабыз. Жалпысынан башталганда июль айынын этегинде курулуш иштери башталган. Бирок ортодо 15-20 күндүн тегерегиндеги үзгүлтүккө учуроо иштери болуп калды, күтүү иштери. Курулуш иштери башталганда так ортосунда, курулуш болгон жердин ортосунда мурдагы суу кампасы чыгып калды, эски. Бул жерде көмүлүп калган суу кампасы чыгып калды. Ал суу кампасын алып, анын кургатуу иштери менен алдына кармалдык. Эми өзүңүздөр билесиздер, курулуш иштеринде жалпы курулуш процесстери технологиясы толук сакталыш керек. Же болбосо куюлган бетон кургаш керек. Же болбосо дагы көп курулуштун технологиясы сакталыш керек. Ошол момент менен кичине кечеңдеп калганыбыз болду. Дагы бир бизди кичине күттүргөн маселе Кыргызстанда жок металл бүт Россиядан алып келинди. Себеби металл конструкциясынын эмеси аябай жоон болчу. Ошон үчүн айла жок Россиядан буйрутма менен ал жактан алып келип металл конструкциянын келишин күтүп калдык. Ошол менен кичине жумуштарыбыз кечеңдеди, бирок бүгүнкү күндө курулуш иштери токтогон жок. Ошол темп менен баратабыз. Учурда аталган имаратка 62,5 миллион сом акча каражаты каржыланды. Бүгүнкү шартка байланыштуу учурда кичине баягы финансылык кыйындоодо турабыз. Себеби курулуш компаниясынын өзүнүн каражатына көп иштер баратат. Ошол себептен кичине кечеңдеп калган учурларыбыз бар. Эми ушул ноябрь айы менен, ноябрь айы менен толук кандуу колдонууга беребиз деп турабыз. Шаарда курулуп бүтөр алдында турган оорукананын өзгөчө шарты жүзөгө ашып жатканын, учур талабына толук жооп берерин мындайча кеп кылантты. Сырттан келе турган мынакей ход, бул жерден сырттан эмеге келгенде бул эшик жабык турат. Санузел, бул жакта 3 койкага ылайыкташтырылган. Андан кийин кошумча азыркы учурдун талабы болуп аткан кислородторго туташтырылат. Такай кислород менен бул жерде турат. Бул жак врачтардын карап туруу үчүн бөлмөсү. Врачтар дагы баягы контактка утуру кире бербейт. Больнойлор ушул ичинде гана жайгашат да, оорулар ушунун ичинде гана. Сыртка контакт жок, сыртка чыкпайт. Чыкканда дагы сырт менен азыркы кирген эшигибиз менен чыгып кетет. Вентиляция системасы болбосо, анын ичиндеги аба алмашуу процесси болбойт дагы, ичинде жаткан оорулууга дагы эменин зданиянын өзүнө дагы аябай эмеси тиет да, себеби конденсат басат, бууланат, тез бузулуп келүүгө алып келет. Вентиляцияны бүгүн эски 2 зданиянын ичине дагы толук вентиляциясын камсыздап бердик. Жаңы эмеде больницада болсо уже каралып турат. Мурдагы ооруканалардан артыкчылыгы чоң экен. Мурдандай жок болчу үйгө курулган ооруканаларда. Желдетүү системалары болгон, бирок желдетүү системалары иштен чыгып калган. Азыр эми учурдун талабы болуп атат, себеби желдетүү убагында биз терезени гана ачып коюп, естественный вентиляция деп коебуз баягы. Ал учурларда шахталар толуп, бүгүнкү учурда иштен чыгып калган. Ал эми азыркы учурда биз сырттан принудительный аба берип атабыз. Сырттан абаны алып тазалатып, комнаттын температура менен жылытып берип, анан циркуляция ошондо толук кандуу кетет. Нариманов атындагы номер 7 мектеп гимназия мектебинин жамаатынын кубанычы өзгөчө болгонун жашыра албассыр. Анткени ушул мектепке кошумча 500 орунду жаңы имараттын курулушу аяктады. Аны жоопкерчилиги чектелген Сантехмонтаж курулуш ишканасынын адистери бүтүрүштү. Ушул Нариманов атындагы номер 7 мектеп гимназиясында жаңы 3 кабат корпустун бүтүп жакын күндөрү эшигин ачмакчы. Албетте, бул жерде 500 орунду мектептин бүтүшү бул мугалимдердин дагы, окуучулардын дагы эсинде төөлүк сакталып калмакчы. Анткени жаңы ыкмада жаңы билим берүү иштери башталат. Ал эми курулуштун иши жөнүндө биз Сантехмонтаж ишканасынын жетекчилеринен уксак деп турабыз. Бул мектеп 19-жылдын декабрдын аягында баштаганбыз. Капсула салып 26 декабрь күнү капсула салганбыз. Ошондон бери кышы менен токтобой иштеп, катуу аракет кылдык. Мына Кудай кааласа жакын аранын ичинде бүтөбүз. Бүтүү
стадиясы болуп калды уже. Шыпырып тазалап неметип атабыз. Bir жумадан өтүп тапшырыштын аракетин кылабыз. Бул мектептин смета стоимости где-то 70 миллионга жакын эле. Биз 50 миллиондон ашыраак акчага бүтүрүп атабыз азыр. 54 миллионга бүтүрүп атабыз. Бул жерде бардык условиясы ичинде. Умывальник ар бир класска, туалеттер мугалимдерге башка, окуучуларга башка курулду. Ошол анан жарык, өтө жарык болду. Өтө сапаттуу бүттү мектепте. Жылытуу иштери да кандай болду эми? Жылытуу системасы мына борбордук жылытуу системасына кошулду. Кудай кааласа 1-2 күндүн ичинде муну жылытуу немесин улайбыз. Уланган уже беребиз, жылуулукту беребиз. Суу берилди, электричество берилди. Бар жок даяр кудай кааласа. Манасада кичи районунда уникалдуу спорт залдын бүтүшү тургундар үчүн сыймыктуу окуя болду. Мында спорттун бардык түрлөрү боюнча машыгуу өнүгүүлөрдү өткөрүүгө жана эл аралык мелдештерди уюштурса да болот. Бул курулуш Иран мамлекетинин тарабынан каржыланып, грант катары берилген. Бул өзү курулуштун башкы башталышы 2012 жылында Ош шаарында, Ош шаар жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча департаменттин менен меморандум түзүлүп, ошол малда башталып, курулуш ошо 2019 жылдын март айында башталган. Иран тараптардан $1 миллион каралып, ошонун ичин ушул бардык чыгымдарын $1 миллион багалап, ушуну куруп беришкен. $1 миллион каражатка өзүңүздөр көрүп турган ушул имарат салынды. Бул жерде узундугу 75 метр, туурасы 36 метр болуп, 2 залдан турат. Биринчи залы бул биз турган борцовский зал деп коет, күрөшчү залы. Бул жактарда мисалы экинчи кабаттарда өзүнчө машыга турган күрөш, кичинекей күрөш жаш балдардын дене тарбиялоо залы, башкача айтканда спорттук машыгууларды өткөрүү мындай занимациясы болот. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай бул талапка жооп берип, эл аралык мелдештерди өткөргөнгө мүмкүнчүлүк берет. Мындан кийин кандай мелдештер болбосун, бул жерде кенен кесир өткөзүп алганга Кудай буйруса Ош шаарыбыздын спорт залы жооп берет. Демек, Ош шаарынын тургундары үчүн ыңгайлуу шартты түзүү, шаарды көрктөндүрүү, кооз калаага айландырып, көркүнө көк кошуп турган учур келди. Бир келип кетчи Ош жака демекчи, бир келип калсаңыз, Ош шаарына арзуңуз артып, суктанасыз. Байыркы Ош шаары жашарып да, жаңыланып да бараткан учур.